Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгын таанытуу боюнча маалыматтык жолугушуулар аймактарда уланууда. Алгачкы жыйын Ак Суу районунун административдик имаратында өтүп, жергиликтүү тургундарга жарлыктын максаты, мааниси жана аны ишке ашыруунун негизги кадамдары кеңири түшүндүрүлдү. Бул иш-чаранын башкы өзөгү улуттук долбоор тууралуу так жана түшүнүктүү маалыматты элге жеткирүү, жарандардын ой пикирин угуп, суроолоруна жооп берүү болду. Бул күнгө чейин Ак Суу районунда ошол оңгу жолуна карата көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп келген. Алардын катарында ошол районубуздагы Корбоо, Боз Булуң, Маман, Кайырмарык, Ак Чий жана Керей Таш айылдарында дагы абдан чоң иш-чаралар өткөзүп келген. Чындыгында абдан керектүү жарлык деп эсептейм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө баягы өзүбүздүн кыргыз болуп, өзүбүздүн үрп-адатыбызды, каада салтыбызды, руханий баалуулуктарыбызды сактап калуу максатында ушул оңгу жолунда белгиленген багыттар боюнча иш алып барсак, коомго баягы келечекте бир жакшы инсандарды тарбиялап чыгабыз деген ниеттемин да. Жыйынга ар тармактын өкүлдөрү катышып, концепциянын өзөгү боюнча суроо жооп форматында жандуу пикир алмашуу уюштурулду. Сиздердин ушул жазган китебиңиздерди мектепке чейинки мекемеден баштап жогорку окуу жайга чейин ушул кыргыздын баалуулуктары, өнөрү, ошолордун баары камтылып эле. Бул жерде кыргыз элинин руханий дөөлөттөрүн байытуу боюнча, руханий дөөлөттөрүн өнүктүрүү боюнча, элибизди ушул руханий дөөлөтүбүзгө кайтаруу боюнча баардык маселе каралды. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жол доктринасы деген чоң бир саясий документке кол койду. Мунун максаты эмне? Бул муну кабыл албай койсо болот беле, же болбойт беле? Мен жеке түшүнүмдө бул кабыл алыныш керек болчу ушул сыяктуу саясий документ. Анткени эгемендикти алгандан кийин эдиреңдеп, менин укугум жеке адамдын укугу деп тесин коголап жүрүп, биз өзүбүздүн улуттук нарсасыбыздан, каада салтыбыздан кол жууп калганбыз. Адамдык сапатыбыздан айрылып баратканбыз. Мына ушул нерсенин баарын көргөндөн кийин президент жанагында жогоруда айтылгандай бир топ жарлыктарды кабыл алды. Баарынын максаты жарлыктарды, ушул саясий документтердин баарынын багыты, максаты дүйнө тааным, дүйнөнү таанып билүү. Улуттук сыймык элдин тарыхын, тилин, маданиятын жана салттуу баалуулуктарын терең таанып, аларды урматтап мамиле кылуудан башталары айтпасак да белгилүү. Ал эми маалымат берүү өнөктүгү Нововознесеновка айылында улантылып, залды толтурган жергиликтүү тургундар дем кебүү менен катышты. Эл арасында руханий жактан өнүгүүгө, түшүндүрүү иштерине жана эркин пикир алмашууга болгон муктаждык жогору экени байкалды. Элге түшүндүрүү максатында эле, бирок мындай чоң иш-чара өткөрүлө элек болчу буга чейин. Бүгүнкү күндө биз да чынында кубанып турабыз. Бул иш-чаранын өткөрүлүп, элге терең жайылтуу максатында бүгүнкү күндө кандай айланмада өтүп жатат. Руханий байлыкты көтөрүүдө бул улуттук дем. Биз азыр улутубузга дем берелик, күч берелик. Ошол улуттук демдин негизинде дүйнөлүк бийиктикке көтөрүлөлү деп, оңгу жол деп биз баягы байыртадан берки келаткан кыргыздын каада салтын, үрп-адатын, маданиятын өркүндөтүү боюнча жасалган улуттук идеология деп түшүнөм да мен өзүм. Өлкө аймагында уюштурулган жыйындардын максаты улуттук деңгээлдеги маанилүү жарлыкты элге жеткирүү, түшүндүрүү жана коомчулук менен түз байланыш аркылуу туура маалымат таратуу. Маалымат берүү өнөктүгү өлкө аймагында улантылмакчы. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу районунан.